Саламатсыздарбы, өлкөдеми маалыматтык программасынын бейшембилик чыгарылышы назарыңыздарда, алдыдагы көрсөтүүдө. Ырыс кескен ысырапкорчулук мамлекет башчысынын жакындагы эле ысырапкорчулукту жоюу туурасындагы жарлыгы жалпысына жагууда. Негизи шариятта сөөк койгон эң эле жеңил да. Талашка түшкөн таза суу Нарын шаарында таза сууга тарифтердин көтөрүлүшү жергиликтүүлөр арасында ача пикирлерди жаратты. Ал эми мындан биринчи кезекте карапайым калктын жабыр тартары бышык. Кургак учукту бирге жеңебиз. Илдеттин алдын алуу жана аны жеңүүгө багытталган иштер жанданууда. Аба менен жугаткандан кийин бул оору менен ар бир адам ооруп калышы мүмкүн. Өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникациялар башкармалыгы бүгүн 10 мартта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде курал колдонуу менен чыр-чатак орун алгандыгын маалымдады. Бул жол менен саат 10:50 чамасында Баткен облусунун Баткен районунун Тескей жергесинде чек аранын такталбаган аймагында Тажикстандын чек ара кызматкери мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, чек араны кайтаруунун жаңы чегине чыгышып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын чек кезметин аталган аймактан кетип калуусун талап кылышкан. Жерине тажик чек арачыларына кошумча күчтөрү келип, сандык артыкчылыктарынан пайдаланып, жаңы чекке кирүүгө аракет кылышкан. Ушул эле учурда кыргыз чек арачылары тажик аскер кызматкерлеринин ниетин ишке ашырууга жол беришкен эмес. Натыйжада ок атышуу орун алып, ал 10 минутага созулган. Ок атышуунун жыйынтыгында кыргыз тараптан жарандар жана жаракат алгандар болгон жок. Дароо эле эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн телефон аркылуу сүйлөшүүсү болуп, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен чыр-чатак орун алган жерден чек ара кызматкерин эки тараптын чек ара өкүлдөрү келгиче алып кетүүнү жана кошумча күч жана каражаттарды алып келбөөнү макулдашышты. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматы Тескей жерлиги мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагына кирээрин жана Кыргызстандын жарандары пайдаланып жаткандыгын белгилейт. Баткен облусундагы чек ара кайтаруу тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Паскы арык жерлеринде Кыргызстандын Баткен багыты жана Тажикстандын Согди багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү болуп, жыйынтыгында тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Атап айтсак, ар бир тарап бүгүнкү курал колдонуу менен орун алган чыр-чатакты өзүнчө териштирүү жүргүзүп, эки тараптын чек ара ведомство жетекчилерине жеткирилет. Эки тарап тең чектеш жайгашкан айылдардын жергиликтүү жашоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү улантат. Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын губернаторлору бүгүндөн баштап чыр-чатактарды болтурбоо жана аларды алдын алуу боюнча керектүү чараларды көрүп жатышат. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптын аскер кызматкерлеринин Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде өзүн-өзү алып жүрүү эрежелерин сактоо боюнча суроолор көтөрүлдү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрү чыр-чатак орун алган жерге тартылган кошумча күч, каражаттарды жана техникаларды туруктуу жайына жайгаштырууну келишишти. Учурда чек ара тилкесинде кырдаал туруктуу. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маркумду акыркы сапарга узатуудагы ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Анда ислам шарияты боюнча сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асып, мал союлбаш керектиги айтылган. Мындай кадамдар президент Садыр Жапаровдун үй бүлө салтанаттарын жана маркумду искерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү жарлыгынын негизинде ишке ашууда. Ысырапкорчулукту жоюуга карата жасалган аракеттер тууралуу Теңир Тоолуктардын пикирлерин Гүлзат Мокенова угуп келди. Бир жыл мурун бир тууган агасын жоготкон Равшан Турсунбаев быйыл маркумдун ашын өткөрмөк. Бирок ал бул оюнан кайтканын айтат. Анткени ислам дининде маркумга атап үйүштүк, бейшембилик, 40-тык, жылдык жана башка ошол сыяктуу атты жамынып дасторкон жаюу айтылбайт дейт. Ал маркумду акыркы сапарга узатууда да мал союп, түрлүү тамак аш менен жасалгаланган дасторкон даярдаган эмес. Мал сойгон жокпуз. Эч кандай каршы деле болгон жок. Кийин баягы сүйлөгөн кишилер болуптур, бирок кийин баары бүткөндөн кийин эл журтту чакырып, малын союп, Куран окуттук. Негизи шариятта сөөк койгон эң эле жеңил да. Биз өтө эле оорлотуп эметип алганбызга, бул сөөк коюуну тойго айлантып алганбыз да.
Ислам дининде ашыкча ысырапкорчулук жакырчылыкка алып барат деп айтылып, ага жол берилбейт. Коомдогу орчундуу делген бул маселени жөнгө салууга карата президент тарабынан үй бүлө салтанаттарын жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү жарлыгы чыгарылды. Башкы максат жарандардын социалдык жана экономикалык жашоо деңгээлин жогорулатуу, ошондой эле калыптанып калган ырым-жырымдарды, үрп адаттарды жана коомдун руханий абалына терс таасирин тийгизүүчү башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкорчулукту болтурбоо болуп эсептелет. Бул жарык туура ашып келе адам кайгырып эмесин жоготуп атканда дагы ашып тойдой эме жазып атпайсызбы? Эми көйрөнүн колунда бар, керөнүн колунда жок. Туура эле. Аз бир мал союн десең эле жылкың 120 миң болуп атат. Уюң 100 миңге чыкты семиз уйларың. Анан элде де каякташар. Ошентип динде маркумду жерге коюу, эскерүү ашыкча чыгымсыз ысырапка жол берилбестен өткөрүлүш керектиги айтылып келгени менен буга чейин мындай көрүнүштөр калк арасында токтобой келген. Мындай ашыкча чыгымдар эңириде үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирип, көпчүлүгү эл эмне дейт деген ченемден чыга албай келишкен. Казыят өкүлдөрү жарлык убагында чыгарылгандыгын, коомчулук туура кабыл алып, жаңы жарлыктын негизинде маркумдар акыркы сапарга узатылып жаткандыгын белгилешүүдө. Барган учурда баардыгы кабыл алып атышат. Бул туура нерсе деп, элибиз деле даяр экен бул нерсеге. Анан ошого туура деп кабыл алып, мына мен өзүмдү айтсам, мына жакында эле бир жаназага бардым, ошол жерде союлган жок. Эл деле келип ошол жерден тарап кетишти да. Анан бул аткарылып атат десек болот. Эмне дегенде элибиз дагы кабыл алып атат, туура түшүнүү менен кабыл алынып атат. Анан эми Кудай буйрса, бул нерсе дагы бара-бара өзүнүн эмесинен угуна түшөт деген үмүттөбүз да. Мындай көрүнүштөр бир гана маркумду акыркы сапарга узатууда эмес, маарекелерде, үйлөнүү үлпөт тойлорунда жана башка салтанаттарда да кездешет дешет нарындык жаштар. Андыктан кийинки кезекте салтанаттарды өткөрүүдө да чектөөлөр киргизилсе деген пикирлерин айтышууда. Бул жашоодо бир эле жолу үйлөнөсүң деп бошоо карата ушунча ысырапкорчулук кылуунун кажети жок. Үйлөнөбүз деп кредит алгандар дагы көп, аны жаба албай кайра кыйналгандар да көп. Ошон үчүн үйлөнүп туруп миграцияга кетип калгандар да аябай көп. Ошон үчүн баардык эле нерсеге бир кандайдыр бир чек керек го деп ойлойм да. Эми жерлерде жарлыктын ишке ашырылышы ички иштер органдарынын аймактык тескөөчүлөрү менен айыл өкмөттөр, казыят өкүлдөрү, айыл аксакалдары тарабынан көзөмөлгө алынат. Башкысы жоопкерчилик ар бир адамдын өзүндө болушу зарыл. Гүлзат Мокенова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ысык Көл облусунда муфтияттар үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыктын негизинде түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады. Жана ошондой эле ар бир район шаарларда атайын уюштуруу топтору түзүлүп, ысырапкорчулук боюнча маалымдоо иштери, семинарлар облус аймагында өтүүдө. Ысык Көл облусунда 4 күнгө созулган түшүндүрүү иштери жана билимдүү имам аталышындагы семинар Балыкчы шаарында өткөрүлгөн. Бүгүн Түп, Тоң, Ак Суу райондорунда болуп өттү. Бул семинарга жергиликтүү бийлик, Кыргызстан муфтиятынан келген өкүлдөр жана район шаарлардагы имам хатиптер катышышты. Ысырапкорчулукту болтурбоого багытталган иш-чаралар Ысык Көл облусунда кандай жүрүп жатат? Кененирээк кабарчыбыз Жазгүл Сатаеванын сюжетинде. Эми мындан ары маркумду акыркы сапарга узатууда кан чыгарылбайт. Мурда буга чейин салткайланган тажыяга калпак, көйнөк, ашыкча таттууларды көтөрүп барууга да болбойт. Деги эле сөөк чыгып жаткан үйдөн кошумча чыгым келтирүүгө тыюу салынды. Кымбатчылыкта ысырапкорчулукту, ашыкча чыгымды болтурбоого бөгөт коюлат. Мындай чечим өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгында белгиленген. Президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушул маселени туура көтөрүп, элибиздин арасында ушул көйгөйлүү маселелерди көтөргөнүнө биз дагы ыраазы болуп атабыз. Биз дагы ошо колдон буттан алып, ошол бүт жумаларда дагы ушул негизинде, ал мейли жаназа болсун, мейли нике болсун, мейли той болсун, ошону дагы айтып келип атабыз. Ысык Көл облусундагы Ак Суу, Түп, Тоң райондорунда өлкө башчысынын жарлыгына ылайык тиешелүү жергиликтүү мамлекеттик жетекчилер, диний кызматкерлердин катышуусунда талкуулар уюштурулууда. Жолугушууда уюштуруу топтору өлүм житимдеги ашыкча чыгымдарды тартипке келтирүү, той аштардагы ысырапкорчулукту жоюу керектигин катышуучуларга айтып, эскертип, айыл элине жайылтууга үндөшүүдө. Ысык Көл облусунун эли да өлкө башчысы тарабынан ысырапкорчулукту алдын алууга карата кабыл алынган жарлыгын колго алууда. Колунда жоктор ошолорго теңелебиз деп элдин алдында уят болобуз деген ойдо болушуп, анан кредит алып, ошол кредитти ушундай ишке жумшап ийип, анан кийин үйүн алдырып ийген жерлер деле азыр бар.
Тояш өткөрүүдөгү эрежелер камтылган мыйзам долбооруна ылайык үй бүлөлүк салтанаттар 100дөн 150ге чейин үйлөнүү тойлорунда ашыкча адам чакырууга мыйзам жол бербейт. Үлпөттө 3төн ашык эмес жеңил унааларды колдонуу керек. Болбосо бүгүнкү күндө үйлөнүү үлпөт тойлорго болжол менен орточо 500 000 сомдон ашык акча каражаты сарыпталууда. Анысы аз келгенсип, Кыргызстанда куда тоосууда, үйдөн үй кыдырып түштөндүргөндөр да күчөгөн. Ошо каада салттарды жоюп, кыскартып, дин жолунда чакан эле той өткөзсөбү деп ойлойм. Чоң ресторанга берген акчаны ошо чакан эле той өткөрүп туруп, анан ошондон ашкан акчаны өзүңө сарптасаң жакшы да. Бул жарлыктын негизинде мал союлбай өлүк чыгарылган Ысык көл облусунун айрым кыштактарында ишке ашырылып жатат. Бирок толук тартипке өтүп кетүү үчүн да көпчүлүктүн колдоосу керек. Ак Суу районундагы Челпек айылы 2020-жылдан бери кан чыгарбай өлүктү узатканга аракеттери күч. Бизде деген азыркы учурда Челпек айыл аймагында ушу похорондо, өлүм болгондо мал союлбай эле Кудайга шүгүр элибиз ушул тартипке жакшы көнүп калды. Бул иш-чара 2020-жылы башталган мал союбай. Ушул күнгө чейин келтат мал союлбай. Эми мындан ары мыйзам долбоорунда бекитилген жоболордун баары ишке ашырылышы керек. Андыктан жарлыкка ылайык жергиликтүү жетекчилерге, диний кызматкерлерге калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү милдеттендирилген. Ишкерликти өнүктүрүү фонду микрокредиттик компаниясы ачык акционердик коомунун уставдык капиталы 2022 жылдын ичинде 117 миллион сомго чейин жеткирилет. Тийиштүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Бул токтомдун долбоорунун милдети болуп, чакан жана орто бизнестин ишкерлерин жеткиликтүү кредиттик каражаттар менен камсыз кылуучу финансы институту катары ишкерликти өнүктүрүү фонду микрокредиттик компаниясы ачык акционердик коомунун натыйжалуулугун жогорулатуу жолу менен республикадагы чакан жана орто ишкерликке мамлекеттик колдоо көрсөтүүдө. Мамлекеттин ролун күчөтүү саналат. Буга катар ишкерликти өнүктүрүү фонду микрокредиттик компаниясы ачык акционердик коомунун акционерлери катары мамлекеттик мүлктүн менчик ээсинин укугун ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинин ыйгарым укуктары, экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунан финансы министрлигине өткөрүп берүү чечими кабыл алынды. Ишкерликти өнүктүрүү фонду микрокредиттик компаниясы ачык акционердик коомунун негизги милдеттери болуп, жакырчылыкты жоюуга көмөктөшүү, иш менен камсыз кылуу деңгээлин жогорулатуу үчүн калкка микрокаржылоо боюнча жеткиликтүү кызматтарды көрсөтүү, ишкерликти өнүктүрүүгө жана республиканын калкын социалдык мобилизациялоого көмөктөшүү, микрокредиттик компаниянын андан ары иштешинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Нарын шаарында таза сууга тарифтердин көтөрүлүшү жергиликтүүлөр арасында ар кандай ой пикирлерди жаратты. Биринчилери мындай кадамдын тууралыгын белгилешсе, ага каршылашы ансыз да кымбатчылык жалпысын жарга такап турганда мунун кереги жоктугун айтышууда. Ушундан улам кала жетекчилиги жана ушундай чечимге макулдуктарын беришкен шаардык кеңештин депутаттары учурда эл арасында түшүндүрүү иштерин жандандырышты. Ал эми жергиликтүү коомчулуктун мэрия өкүлдөрүнүн жана тиешелүү мекемешканалардын жетекчилигинин катышуусундагы бүгүнкү жыйында таза суунун тегерегиндеги бир катар маселелер талкууланды. Теманын уландысы баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун материалында. Дээрлик 5 жылдан бери мына ушундай аянычтуу көрүнүштөгү Жумамбетдин Шералиев көчөсүн Нарын шаарындагы таза суу системасын реконструкциялоо долбоорунун курмандыгы десек болот. Анткени жакшы ниет, илгери үмүт менен башталган бул жумуштар аягына чыкканды мындай кой, тескерисинче чакан кала тургундарын ушул кезге дейин беймазага салып келет. Эгер жалпы талаптарга ылайык жаңы тартылган суу түптөрүнүн кыска мөөнөттүн аралыгында 33 жол жарылгандыгын көңүлгө түйсөк, Европалык өнүктүрүү банкынын ага деген 5 миллион 200 миң евролук насыясынын өз максатына жумшалгандыгы күмөн. Мен эми иш жерге суу чыгарыптыр 3 көчөгө, Шералиев көчөсүнө, Чоң Алыш көчөсүнө, анан Московскийгечи. Ошого баары 6,5 километрдей чыгарыптыр да. Минру компаниясы Чоң Алыш деле жарылып атат, Советский деле, Шералиев да жарылып атат. Ал ортодо баалардын асман чапчысынан ансыз да чарбалык эсептеги Нарын суу каналынын ишканасынын чыгымдары көбөйсө, дагы бир жагынан жогорудагы суманы кайтаруу мөөнөтү жакындады.
Ушундан улам каалайбызбы, каалабайбызбы таза сууга тарифтерди көтөрүүдөн башка арга калбагандай. Чынында эле аталган мекеменин учурдагы материалдык техникалык жана каржылык абалынын начарлыгы минтип улана берсе, жакын арада таза сууну теске салуучулардан таптакыр кол жууп калчуданбыз. Светке мурун светке азыр ашыкча мурун 60 миң сом төлөсөк, азыр 100 миңден 110 миң сом төлөй баштадык. Айына ошо жылына ошондо 600 миң аяк кетип атат. Бензинди деген мурун 23 сомдон алсак азыр 61 сомдон алып атабыз. Азырчы андан 700 миң сомдо ушинтип эсептеп көрсөк баш аягы бир 5 миллиондой сом кымбатчылыкка туш келет экенбиз. 5 миллион жылына, бир жылда. Ошондой эле таза сууга тарифтердин көтөрүлүшү жөндүү экендигин жакында эле мэриликке дайындалган Камболот Тутуев да белгилейт. Айтымында нарында бул багыттагы баалар өлкөбүздөгү башка чакан шаарларга салыштырмалуу арзан. Ал эми бүгүнкү тузулган кырдаал кезегиндеги кайдыгылыктын кесепеттеринен жаралган аргасыздык. Водоканалдын кызматкерлери келип, шаардык кеңештин депутаттарына ушул тарифти 100%га көтөрүү боюнча сунушташты. Бирок депутаттар 100%га көтөргөнгө каршы болуп, но эмдиги жылы 2023 жылдан баштап кредит төлөйт экенбиз. Ошондуктан 100%га эмес 12 сомго деп 36 сом кылып көтөрүп беришти. Суунун баягы тарифти көтөрүлгөнүн мен туура эле деп эсептейм. Бир аз артка кылчайып, өткөн күндөргө кайрылсак, 2018 жылы жарым кылымдан ашык кызмат кылган нарындагы суу түтөрү жаңыртылат делилгенинде далай тебетейлер көккө ыргытылган. Бирок мындай кубанч көпкө узабай 2 күндүн биринде авариялар орун алып, калк муктаждыгын канааттандыруу ар кандай үзгүлтүктөр менен коштолуп келет. Ушундан улам аткарылган бул иштердин сапаттуулугун аныктоо максатында Австриянын борбору Вена шаарына атайын материалдар жөнөтүлгөн. Шаардын 3 жеринен кесип алышып турбаны эл аралык консультанттардын колдоосу менен Европага атайын кымбат технология лабораториясына өткөрүп беришкен. Телефон аркылуу ошо лабораториянын өкүлдөрү айтты, жыйын тест бүттү, жыйынтыгы даярданып атты. Бирок так маалымат бере элек. Айтмакчы, нарындагы таза суу системасын реконструкциялоо боюнча сот отурумдарында Фемида өкүлдөрү ушул жумуштарды жасаган Минур ишканасынын аракеттерин мыйзамдуу деп таап, шаар бийлигин объектини кабыл алууга милдеттендирген. Эгер кырдаал мунусунан жазбаса, нарындыктар жебеген самсылар үчүн акы төлөп калышчудан. Сыягы таза суунун башындагы теңир толуктардын дал ушул таза суунун тегерегиндеги талаш тартыштары дагы кыйлага созулчудан. Ал эми мындан биринчи кезекте карапайым калктын жабыр тартары бышык. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурсултан Болотбеков, Нурбек Рахманов, өлкөдө эми Нарын шаары. Социалдык жактан колдоого муктаж жарандарга колдоо көрсөтүү максатында Талас районунда бак дарактардын көчөттөрү таркатылды. Жалпы 1300дөн ашуун үй бүлөгө 14 даанадан алма көчөттөрү берилди. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүндө жакын арада теректердин дагы көчөттөрү таркатылмакчы. Аймактагы саамалык тууралуу кийинки материалда сөз болот. Талас район Долоно айыл аймагында аз камсыз болгон 132 үй бүлөнүн ар бирине 14 дана алма көчөтү акысыз таркатылат. Буга байланыштуу Долоно айыл өкмөтүнүн башчысы Нурзат Касымов Талас Токой чарбасында берилип жаткан алма көчөттөрүн алууга келген. Аз камсыз болгон 132 үй бүлөгө беребиз. Списоктор түзүлүп такталып калган. Сот жагынан 1980 көчөт азыр алып барып элек, Кудай буйрса айыл-айылдарга таратып беребиз баарын. Уақыт сааты менен келип атат, азыр бардыгы тамырлары менен бекитилген, көмүлгөн көрүп атсак, топурагы менен. Уақыт сааты менен барып тигишкен туура го. Эгер бирткеле калып тамырлар коюп койсо, булар өнүмдүүлүгү аз болуп калат да. Ошол себептен жалпы элде турат элек, биз апарып таратып берер менен тигип алса. Токой чарбада жалпы 19275 дана алма көчөтү даярдалган. Алма көчөттөрү Ош облусунан алынып келинген. Крепсан, Семерянка, Превосход жана башка алма көчөттөрү Талас район 10 айыл аймагында жардамга муктаж 1369 үй бүлөгө таркатылат. Андыктан Талас Токой чарбасынан көчөттөрдү алып кетүүгө айыл өкмөт башчылары чакырылган. Белгилей кетсек, айыл өкмөт башчыларына алма көчөттөрүнөн тышкары теректердин көчөттөрү да берилет. Убагында келди, ошо убагына кечиктирбей тигип, ошо кичине болсо да ошо үй бүлөгө бир аз жардам болот деген ишеничтебиз. Жана экинчи максат ошо быйылдагы тоолордун экосистемасын оңдоо жана жаралыш коргоо жылы болуп атат. Ошонун негизинде жашылдандыруу максатында да бир чоң салым кошот деген үмүттөбүз.
Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого алган мындай демилге Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Токой экосистемаларынын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоор бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. Токой экосистемаларын өнүктүрүү долбоорунун алкагындагы дүйнөлүк банктын колдоосу менен COVID-19 илдетине каршы кыска убакытта киреше булактарын көбөйтүү максатында Талас районуна караштуу 10 айыл аймакка бөлүнөт. Жакыр үй бүлөлөргө да ошо аймактар аркылуу тандалган 1369 үй бүлөгө, ар бир үй бүлөгө 14 көчөттөн. Долбоордун ишке ашырылышы аймагыбызды көркөндүрүүгө жана жашылдандырууга салымы зор. Ошол эле учурда бул долбоор тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында натыйжалуу иш аракеттердин бири болуп калмакчы. Өткөн жылы Нарын облусу боюнча кургак учук оорусунун кесепетинен 9 адам өмүрү менен кош айтышкан. Андыктан аталган илдет менен күрөшүүдө жалпы коомчулуктун аракети зарыл. Калк арасынан ооруну өз убагында таап, дарылоого карата калк көп чогулган жерлерде адистер тарабынан текшерүү иштери башталды. Нарын шаарынын Борбордук базарында өткөрүлгөн акция тууралуу кийинки материалда. Нарын шаарынын тургуну Жыргал Ырысалы уулу кургак учукка каршы күрөшүүгө карата өткөрүлүп жаткан акцияга катышып, өпкөсүн текшертүү үчүн флюорография аппаратына тартырып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өттү. Көчөдө турап текшерип коюн дедим, кургак учукка каршы. Мурдун эле текшерип көргөн эмесмин, анан келат эле ушу көрүп калып текшерейин дедим. Кургак учукка каршы. Жакшы дейт. Өпкөм жакшы экен, ушул. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө карата Нарын облустук кургак учукка каршы күрөшүү борбору тарабынан 1 айлык жарыяланды. Анын алкагында бүгүн Нарын шаарынын Борбордук базарында көчмө аппарат аркылуу жарандарда акысыз текшерүү иштери жүргүзүлдү. Акция болот 1 марттан 31 мартка чейин бүткүл дүйнөлүк туберкулез күнүнө карата. Ошого карата биз акция болгон учурда бекер тартабыз да болгон жерлерди. Ушу шаар Нарын ичинен. Андан кийин райондорду кыдыра баштайбыз. Март айынан кийин уже болгон Нарын областындагы райондорду кыдырып тартабыз, аларды бекер. Бирок аларды обеспечение ар бир район өздөрү алышат да. Ошонун негизинде. Эми бул аппарат өзү 83-жылы чыккан, венгерский аппарат. Ошондон бери иштеп келатат. Мындай тартуу анткени жакшы, бирок машинанын уже состояниясы кичине неметип баратат да. Кургак учук оору бул социалдык оору болуп саналып, аба аркылуу жуккандыктан дартка ар бир эле адам кабылып калышы мүмкүн. Андыктан ооруну алдын алып, өз убагында аныктоого карата жарандар жылына 1 ирет текшерүүдөн өтүшү зарыл. Аба менен жугаткандан кийин бул оору менен ар бир адам ооруп калышы мүмкүн. Ошондуктан кургак учук оорусу менен жылына бир сыйра обследованиядан өтүп коюшу ар бир адамдын милдети деп ойлойм, өздөрүнүн оорусун билип алыш үчүн. Бул оорунун белгилери жөтө эле биринчи белгиси. 2 жумадан ашык жөтө өлүп калса, алсырап калса, тамакка табити тартпай калса, ушундай белгилери билинсе, сөзсүз врачка кайрылуулары зарыл. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусу боюнча кургак учук менен ооруган 374 адам көзөмөлдө турса, мунун ичинен 152 учур өткөн жылы жаңы табылган. Ал эми жыл башынан бери эле 2 ай аралыгында 24 адамдан дарт аныкталган. Андыктан калк арасынан ооруну таап чыгууга карата көчмө аппараттын иштеши тургундарга ыңгайлуу болууда. Мен келатып күтүүсүздөн бул акция уюштуруп атканын көрүп, аябай кубанычта болдум. Биз жумуштан убактыбызда жок да киренгенге. Ушундай акция уюштуруп атканына рахмат. Элдин камын көрүп ушундай келип бекер экен бардыгы. Ошо келип кубанычтабыз. Акциянын алкагында бүгүн Нарын шаарынан жалпы 100дөн ашуун жаран акысыз флюорографиялык аппараттан өткөрүлүп текшерилди. Эми көчмө аппарат облустун бардык райондорун кыдырып, калк саламаттыгын көзөмөл кылмакчы. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Мына ушул кургак учукту алдын алуу ар бир жаранда милдети. Нарын районунун Мең Булак айыл аймагынын Койбышев айылындагы Актан Тыныбек атындагы орто мектебинин окуучулары жана мектеп жамааты кургак учукту алдын алуу жана аны жеңүү боюнча семинар өткөрдү. Анда элдеттен сактануунун жолдору, ооруган бейтапка кандай мамиле кылуу керектиги боюнча маалыматтар айтылды. Семинардын ишине Эсен Сталбек уулу катышып келди.
Кургак учук оорусунан сактануунун жана оорунун белгилери боюнча маалыматтарды жатка билген Алишер Аманатов Нарнавен Куйбышев айылындагы Актан Тыныбек атындагы орто мектебинде 6-класста окуйт. Мындан улам ал курбалдаштары менен биргеликте оору боюнча өз билгендерин башкалар менен бөлүшүүдө. Менин оюмча кургак учук чач менен тырмактан тышкары баардык органдар жабырката алат. Жана бул кайсы куракта болбосун ар бир адам ал оорун жуктура алышы мүмкүн. Андан начар көп кыймылдап, жакшы белокторду көп тамактар жеп, жашылча жемиштерди жеп, спорт менен машыгып сактансак болот. Мейли анда. Сайрабы, сен барасыңбы? Мына ушу окуучулардын көз карашы менен кургак учукту жеңүү жолдору айтылган семинар Нарнавен Куйбышев айылындагы Актан Тыныбек атындагы орто мектебинде уюштурулду. Анда окуучулардын катышуусунда илдетке чалдыккан адамдын абалы жана андан айыгуунун жол жоболору сахналаштырылып көргөзүлдү. Мында негизги айтайын дегенибиз максатыбыз бул биздин Миңбулак айыл өкмөтүндө дагы бул кургак учук менен жабыркаган жарандарыбыздын катталуусу биздин көйгөй болуп эсептелип жатат. Мына ошондуктан багы жалгыз дарак бак болбойт демекчи, жалгыз адамдын иши алга жылбайт. Ошондуктан биз коомчулук менен бирге ушул нерсени ишке ашырып кетсек, биз биргеликте бул кургак учукту жеңебиз деген ойдобуз. Мына ушу самалык уюштурулган Миңбулак айыл аймагында бүгүнкү күндө 2 адам кургак учук оорусу менен жабыркоодо. Ал эми былтыркы жылы бул айылдан эле 4 адам оорунун ачык түрүнө чалдыгып, үзгүлтүксүз дарылануунун жыйынтыгы менен оордан ийгиликтүү сакайышкан. Мына ушу ооруга чалдыккан жарандарга ооруну жеңүү үчүн ар тараптан колдоолор да көрсөтүлүп келет. Кыргыз Республикасынын кургак учукка каршы мыйзамынын негизинде ар бир 5-статьясында ар бир кургак учук менен жабыркаган адамдарга стационардык шартта дарыланып келүүсүнө местный айыл өкмөттөн, жергиликтүү бийликтен жол кирелери камсыздалып турат да. Буга ар бир айыл өкмөт жылына өздөрүнө караштуу кеңешинен, шаардык айлык кеңешинен өздөрүнө акча бөлдүрүп алат да. Мисалы, ал оорунун санына жараша бөлдүрүп алышат да. Мисалы, 10 бейтап болсо 10 бейтапка жылына ар кандай бөлүшөт. Уюштурулган самалыктын дагы бир максаты социалдык адилеттүүлүктүн 1 айлыгына карата өткөрүлдү. Анын алкагында мектеп окуучулар тарабынан атайын даярдалган ыр бийлер тартууланды. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Өлкө Эдеми, Нарын району. Кан берип адам өмүрүн сактап калууда салым кошуңуз. Нарын облусу боюнча жылына 1,5 миңге жакын жаран кан берип, кыйын кырдаалда өмүрлөрдү сактап калышууда. Андыктан адистер саламаттыгы чың жарандарды донор болууга чакырышат. Бул багытта кийинки материалда. Нарын шаарынын тургуну Талант Сейит Кожоев Нарын облустук кан борборунун донору. Акыркы 22 жылдан бери жылына 2 реттен келип кан тапшырат. Бүгүн дагы бир өмүрдү сактап калуу үчүн келди. Көптөн бери берип жүрөм, мындай өзүмдү донорлугум менен ушу кан алдыргандан бери өзүмдү жакшы сезип, жеңил сезип калам. Себеп дегенде жашыбыз да ошо 50ден ашып калды. Анан ошо мүмкүнчүлүккө пайдаланып, Нарын шаарынын тургундарын жалпы эле ушу кыргыз элин мүмкүн болсо ушу донорлукка өтүшсө көп муктаж болгондорго жардам болот беле деп. Донорлардан алынган кандар муздаткычтарга сакталып бөлүштүрүлөт. Эрмасы 35 күн сакталса, плазма 20 градустан 60 градуска чейинки муздакта 3 жылга чейин сакталат. Анан муктаждыкка жараша ооруканаларга жөнөтүлөт. Алып айтсак, өткөн жылы 700 литр кан алынып, зарылдыкка жараша бейтаптарга колдонулган. 2021 жылга карата 1475 донор алынды. Анын ичинен 1446 жарактуу донор болду. Литрлеп айтканда 716 литр 830 грамм болду. Анын 375 литр 775 эрмаса, 341 литр 55 грамм плазма болду. Мунун ичинен 2 литр 905 литри атмыты эрмаса деп коет. Биздин медицинский тил менен алганда детский доза балдарга жуулуп, кан жуулуп берилет да. Нарын облустук кан борборуна жылына 1,5 миңге жакын донор кайрылып кан берет. Мындан улам иш күн түндебей жүргүзүлөт. Анткени кырсыкка кабылгандар, операция болгондор, көз жарган энелердин өмүрүн сактап калууга карата канга болгон зарылдык токтобойт. Андыктан адам саламаттыгы чың болсо, кан берип туруу донордун саламаттыгына дагы пайда. Кан берип туруш керек, анткени бизде высокий каныбыз батка ойлонот. Анан ошон үчүн жана бизде давление высокий болот да. Анан кан бергенде дагы бул
высокий давление түшөт да кам бергенде спиртке. Ошон үчүн жана көбүнчө адамдар башы ооруп атат, давление высокий деп беришет да бизге. 18 жаштан 60 жашка чейин алабыз канды. 60 жаштан ойда алынбайт. Донор болгон адам болсо бул ден соолугу жакшы болуш керек, сарык бруцеллез менен оорубаш керек. Оор операция болбош керек. Адистердин айтымында бейтаптарды кан менен камсыздоо Нарын облусунда жетиштүү деңгээлде жүргүзүлүп келет. Ал тургай Бишкек шаарына чейин жөнөтүлүп турат. Бирок кандай болгон шартта дагы саламаттыгы чың жарандар өмүрлөрдү сактап калууга салым кошуп, донор болууну колго алышы керек дешет адистер. Учурда аталган борбордо 62 ардактуу донор бар жана аларга өлкө казынасынан тийиштүү көлөмдө каражат төлөнүп турат. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Бейшембі күнгө карата Өлкө Деми маалыматтык программасынын чыгарылышы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.